Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 5 май 2020 жыл. Бүгүн баш мыйзамдын кабыл алынган күн. Майрамыңыздар менен. Бүгүн биз гиласка жасалма чаңдаштыруу коюу боюнча тартканбыз өткөндө. Ошол видеонун уламысын тартайын. Экинчи бөлүк. Анда биз менен болуп туруңуздар. Кеттик анда. Достор, өткөндө 2 жылдык бакка жасалма чаңдаштыруучу бутак алып келип койгонбуз. Эсиңиздерде болсо керек. Мынакей астында бул гиласка чаңдаштыруучу коюлган. Себеби бул валовой 3 гиласы өзүн өзү чаңдаштыра албайт деп айтканбыз. Мына достор, астына кайшыл гилас коюлду. Мынакей. Астында бахар гилас коюлуптур. Бахар канчалык деңгээлде чаңдаштыра алган. Мына достор, бирөө бар экен, бул жагында 2. Ар жагында бирөө турат, бул жагында да бирөө турат. Кантсе дагы чаңдаштыра алган. Жыйынтыкты көрдүңүздөр мынакей. Эми кийинкилерине барайлы. Достор, буларга коюлган эмес, жетиштүү деңгээлде жакшы эле гүлдөгөн. Бирок мынакей бирөө гана кармаптыр, башка жок. Башкаларын да көрсөтө кетейин. Мына булар да жакшы эле гүлдөгөн. Бирок чаңдашпаган үчүн мөмө жок. Мына көрүңүздөр. Жакшы эле гүлдөгөн, башкача мынакей. Бирок гүлдөгөн мөмө жок. Мынакей. Ар бир чаңдаштыруучуну 50 метр аралыкка койгонбуз. Эсиңиздерде болсо, өткөнкү видеодо 7 сорттогу гиластын бутактарын кесип келип койгонбуз. Бул кайсы сорт? Мына көрүңүздөр, бул Наполеон. Наполеон сорту. Мынакей чаңдаштырганы жакшы болуптур. Мына баш аяк гилас. Мына көрүңүздөр. Жагдагы мынакей асты гилас. Жакшы. Наполеон сорту дагы жакшы чаңдаштыра алган. Бул албетте толук чаңдаштырат деген ойдон алысмын, бирок мынакей жыйынтыгы ушундай болуптур. Эми кийинкилерди көрөлү. Кызыкчылык үчүн, жеке кызыкчылык үчүн, эксперимент үчүн койгонбуз. Мынакей. Кийинки гиласка келдик. Мынакей. Банкасын алып салган элек. Мына достор, жыйынтыкты көрүңүздөр. Бул кайсы сорт экен? Желтая драгана коюлган экен астына. Жыйынтык өтө жакшы. Астынан бери гилас жакшы тийиптир. Демек, воловойго желтый драгана. Же болсом кадимки эле биздеги сары гилас. Сары гилас коюлган. Эми 50 метр арыдагы кийинки чаңдаштыруучуга барабыз. Кийинки чаңдаштыруучуга келдик. Бул кайсы гилас? Бул шпонка. Кадимки шпонка. Шпонка деген гилас. Гүлдөш кандай гүлдөгөн?
Гүлдөгөн жакшы эле. Бирок бул жагында бар экен мына. Мынакей. Бул жагында жасмин бар. Бирок башка бул ягында бирөө. Демек чаңлаштыра анчалык жакшы чаңлаштыра алган эмес. Гилас аз экен. Көрдүңүздөр. Кеттик, кийинки гиласка барабыз. Кийинки гилас Волой 2. Волой 2-нчи коюлуп тур. Бир келгенде шамалга жыгылып калганын көргөм. Бул видеодо бул көрүңүздөр мында жок. Бирок жакшы эле чаңдаштыруучу боло алышы керек эле. Жакшы гүлдөгөн эмеспи? Же арылар чаңдаштырбай койгонбу? Же негизи чаңдаштырбайбы? Гилас жок. Бир штукта гилас жок. Бар экен буякта бирөө бар экен мынакей. Башка жок. Волой 2-ни көрдүңүздөр. Анда кийинки гиласка жөнөдүк. Кийинки гиласка келдик. Вишня, кадимки кара гилас. Көрдүңүздөр, мында гилас жок. Негизи вишня биздин практикада 15%ке чейин, кээде 20%ке чейин чаңдаштыруучу боло алат негизи. Бул эмне себептен чаңдашпай калганын билбейм. Балким бул гүл ачпай калган болушу мүмкүн. Күн ысыктанбы? Жакшы билесиздер, гилас кайчылашып чаңдашып жүрөт буларда. S1, S3, 2, S2, S4 деп эсептелет булардын чаңдары. Кээ бир гиластар өзүн өзү толук чаңдаштырат. Кээ бир сорттор жарым чаңдаштырат өзүн. Волой окшогон гиластар 5% чейин чаңдаштырышы мүмкүн өзүн өзү. Ошон үчүн чоң бак жаратып атканда сөзсүз чаңдаштыруучуну эске алыш керек. Кийинки чаңдаштыруучу бул кадимки кокон гиластын жапайы гиласы. Коюлган болчу. Жыйынтык. Берде бар экен. Берде да бирөө бар. Бул жагында бар экен мынакей. Азыраак, көп эмес. Бул дагы жакшы эле гүлдөгөн болчу. Бул жагында жок. Мына достор. Жыйынтык. Бул дагы желтый драгон болчу. Жагында экен. Быйылкы
жазгы үшүктү карабай быйыл гиластар аябай жакшы. Үшүк жүрдү 12 апрелде. Гүлдөгөн убакка туура келди. 12-15%ке чейин гүлдөрдү үшүк урду гиластарда. Ошого карабастан чаңдашы өтө жакшы. Ашка десем да болот. Эгер ушунун барын жеткире албаса, анда гилас майда түйүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азык затын бериш керек. Азыр азот бериш керек. Мына жакындан көрсөтөйүн. Өтө эле жакшы. Ашыкча. Мына гиластар. Мынакей. Азыртан көтөрө албастан ылдыйга карап мынакей. Бутактар ийиле баштаган. Бардык гилас жакшы. Мына азыртан ийилүүнү баштаган. Мынакей. Да, ылдыйда. Жалбырактардын астына бекине болгон, мынакей. Көрсөңүздөр. Ошончо жакшы. Мына таштап аткандары, уруктанбай калгандары аз эле мынакей. Арасында эле көрүнөт. Негизи бул гилас үчүн көп, мынакей, мында көрүнүп турат. Буга кошумча азыр ушул моментте бериш керек. Дәнек чоңоюш керек. Дәнек канчалык жакшы чоңойсо, гилас ошончолук жакшы чоң болот, калибрди берет. Эгер сиз гилас багын пландап жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө гиластын чаңдаштыруучусун кошо пландаңыз. Сиздер менен Кыргызстан бак өстүрүү каналы болду. Багыңыздарга береке берсин. Ишиңиздерге ийгилик.